Урматтуу, ардактуу Кыргыз Республикабыздын президенти 6,5 миллиондой болгон кыргыз өлкөбүздүн журт атасы Жапаров Садыр Нуркожоевич. Чындыкты жашырганыбыз чыныгы акмактык. Ачык айтып, чынчыл сүйлөйлү. Биз чаткалдагы ар бир жашоочу, чаткалдагы ар бир атуу, чаткалдагы жалпы эл журт алдыда келечекте чаткалдагы алтын фирмаларга хвостохранилищалар курулуп, уузат эсептелген цианиттин чаткалда иштетилишине жалпы эл журт караманча каршыбыз. Курандагы ататалган 25 пайгамбардын бири эсептелген Ыдырыс пайгамбар жер деген жер, чаткал деген улуу жерибиздин цианит кошулуп жаратылышынын талкаланышына жалпы эл журт караманча каршыбыз. Мынакей кечеле ушу бир канча убакыттардан мурун ушул Чаткал районубуздун Терексай айылыбызда дагы мурда иштетип кеткен алтын кендерди иштетип кеткен жердин отстойниги жарылып, ошол жердеги калдыктар ошол жердеги сууга кошулуп, ошол жердеги Терексай айылыбызга дагы жашоочуларды бир канча тынчсыздандырды. Ушундай эле окуялар келечекте алдыда ушул чаткалдагы курулуп жаткан дамбаларда, хвостохранилищаларда келечекте ушундай эле окуялар болуп кетпейт деп ким кепилдик бере алат? Биздин Чаткал районубуз ушу мал чарбачылыгы менен өнүккөндүктөн бул цианит келечекте алдыда иштетилсе, цианит менен абанын визуалдашуу натыйжасында атмосферабыз бузулуп, чаткалдагы мал жаныбарларыбызга терс таасирин тийгизип, алдыда келечекте мутант ар кандай 2 баштуу, 4 буттуу, 3 буттуу жаныбарлар төрөлбөйт деп алдыда ким кепилдик бере алат? Ушул булардын сүйлөп жатканынын себеби ушул чаткалыбыздын келечегин ойлоп, чаткалыбыздын эртеки жашоосун ойлоп кайрылып жатам. Мамлекетибиздин тынчтыгы, бүтүндүгү, өсүп өнүгүүсү ар бир кыргыз элибизге аба суудай керек болгондой, чаткалыбыздын да келечек жашоосу чаткалдагы жалпы эл журтубузга аба суудай керек. Ушул урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти ушул Чаткал районубуздагы жалпы эл журтубузду ойлонткон, түйшөлткөн, келечек муундарыбызга чейинки түйшөлткөн ушул маселебизди туура жана оң жакка чечип берүүңүздү жалпы Чаткал элинин атынан сизден суранып өтүнүп кетмекчимин.